УКМК Урмат Саамаевди кармаган видеосун жарыялап, болгон мал-мүлкүн көрсөттү. Мэр 17 апрелде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук комитети Токмок шаарынын мэри Урмат Саамаевди кармалган видеосун жарыялады. Кадрдан анын Чүй айылындагы ири участкасы менен үйүн, Токмок шаарындагы коммерциялык объектилерин, Ак Бешим айылындагы балык чарбасын, Сарай комплексин, мончосун көрүүгө болот. УКМК буга чейин Саамаев Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга тиешеси бар экендиги аныкталганын кабарлаган. Кабинетке агылган акча, санэпид кызматкерлеринин пара менен кармалган видеосу. Жетекчиси жумуш ордуна жумасына бир жолу чогултулган акчадан өз үлүшүн алып кетүү үчүн гана келип турганын белгиледи. Санитардык эпидемиологиялык корутундуларды мыйзамсыз берип, пара алып турган деген шек менен 4 кызматкер кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин санитардык эпидемиологиялык экспертиза бөлүмүнүн башчысы АЛО туруктуу коррупциялык схема уюштурган. АЛО жооптук кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, зарыл жол жоболорду сактабастан жана тиешелүү экспертизаларды жүргүзбөстөн кыска мөөнөттө бажы брокерлерине санитардык эпидемиологиялык корутундуларды берип жүргөнү аныкталды. Ал продукциянын коопсуздугун тастыктаган эксперттик баалоо жүргүзүлгөн, товарларды ташып келүүгө жана сатууга уруксат берген документ. Мындан тышкары сертификацияланууга тийиш болгон жүздөгөн товарга корутунду берүү үчүн пара алган, ондогон факт катталды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле УКМК тишектүү АЛО жумуш ордуна жумасына бир жолу чогулган акчадан өз үлүшүн алып кетүү үчүн гана келип турганын белгиледи. Натыйжада санитардык эпидемиологиялык экспертиза бөлүмүнүн 4 кызматкери кармалып, Бишкек шаардык номер 1 тергөө абагына киргизилди. Учурда коррупциялык схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иштер жүргүзүп жатат. УКМК Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигинен да күмөн саноодо. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Накимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз.